АУЦА является первым университетом Центральной Азии с американской программой обучения в сфере гуманитарных наук. Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин президенти Эндрю Каченс иш сапары менен Ош гуманитардык педагогикалык институтуна келип, окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев менен жолугушту. Даже это не близко. Это не близко. Но, может быть, есть какие-то путь иногда. Но нет, аутса не бы могла. Жолугушуунун башкы максаты эки окуу жайдын кызматташтыгын арттыруу жана алдыда бирге иш алып барууга пландарды түзүү болуп саналат. АУЦАнын президенти Эндрю Каченстин айтымында, АУЦАнын ОГП менен байланыш тарыхы бар болгондуктан дагы да байланышты бекемдөө үчүн институт менен жакындан таанышуу максатында келгенин билдирет. Я знаю, что у нас есть история сотрудничества, партнерства с Ошким. Биздин Ош гуманитардык педагогикалык институту менен кызматташтык байланыш тарыхы бар экенин билем. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу биз көп иш аракетти бирге аткара албай калдык. Ошондуктан бүгүн келип отурам. Мен АУЦАнын президенти болуп 2 жылдан бери иш алып баруудамын. Жана бул окуу жай менен кызматташууну абдан колдойм. Ал эми менин бүгүнкү келүү максатым окуу жай менен жакындан таанышып, алдыда бирге иш алып баруу болуп саналат. Сказать, что я очень сильно поддерживаю нашу совместную работу. Бүгүнкү жолугушуунун алкагында мына ушул сыяктуу бир канча маселелер талкууланып, жетекчилер билим берүүнү өнүктүрүү боюнча алдыда бирге кызматташууну пландашты. Ал эми эки окуу жайдын ортосунда байланышты бекемдей турган мобилдүүлүк программасы экенин белгилейт. Я думаю, что это мобильность. Менин оюмча бул мобилдүүлүк, окутуучулардын жана студенттердин алмашуусу. Биз конкреттүү иштерди аткарышыбыз керек. Көпчүлүк келишимдер кагаз үстүндө гана жазылып, иш жүзүнө ашпай калат. Ал эми биздин ОГП менен өнөктөштүгүбүз кагаз үстүндө калуусун каалабайм. Биздин кызыкчылыктарыбызга төп келе турган реалдуу иштерди аткарышыбыз керек. Мы сделали конкретное сотрудничество, партнерство, которое будет взаимно в наших взаимных интересах. Белгилей кетсек, ОГП менен АУЦАнын ортосундагы байланыш буга чейин эле активдүү ишке ашып келген. Натыйжада окутуучулар жана студенттер университетке мобилдүүлүк программасы аркылуу барып, окуу тажрыйба алмашып келишкен. Виктор Али Самдин уулу, Борон Чергешов, ОГП жаңылыктары.